Assalamu alaikum туғандар. Müslüman erkek eç kaçan eптеп-септеп жашабаш керек. Müslüman erkek 3 жерде кыйын болуш керек. Динде, үй бүлөдө, дүйнөдө. Мына айтканда ушу 3 жерде тең тытыш керекпиз да. Динге намаз убактысы келди, бекем таштабайт, окуйт, Куран окуйт, зикир кылат, башкаларга жакшы мамиле кылат. Ар бир кылган амалды Алланын ыраазычы үчүн кылат. Ошо кылган жакшылыгын кайры күтпөйт. Мен сага кылбадым, кайрама кыл дебейт. Дават кылат, жакшылыкка чакырып жамааттан кайтарат. Үй бүлө келди, мусулман эркек үйгө келгенде жаз болуп кетиш керек. Баласы, үй бүлөсү күлүп жайнап күтүп алыш керек. Ата энесине жакшы кызмат кылат мусулман эркек. Ата энесин сыйлайт, аялына жакшы мамиле, кулалашмак ойнойт, күрөшүп ойнойт, балдары менен күрөшүп, таалим тарбия, насаат, чырайлуу жашоону өткөрөт мусулман эркек. Үчүнчү, дүйнөдө ишке чыктыбы, мусулман эркек аферист болбойт, алдабайт, уурдабайт, соода кылдыбы, таза иштейт. Таксовать этип атабы, таза таксовать этет. Бизнесин жүргүзүп атабы, таза иштейт. Мамлекеттик кызматта иштейби, таза, элдин камын ойлогон мусулман эркек ушундай болот. Бардыгыбызды Аллах таалам чыныгы мусулман эркек болуп, чыныгы жоопкерчиликти түшүнүп, эркектер жоопкерчиликтүү экенибизди түшүнүп, чыныгы мусулман эркек болгонго Аллах таалам баарыбызга мүмкүнчүлүк берсин. Ушул сөздөргө, ушул насаатка баарыбызга амал кылышка мүмкүнчүлүк берсин. Аллах таалам бизди чыныгы мусулман эркектерден кылсын. Аллахым ыраазы болсун.